бактар менен иштейбиз. Уже көп жыл болду бактар менен иштегенибизге. Буну алып атканда кандай жолдор менен алдыңар эле? Кээде жүктөй турган нерселер болуп калат. Ошо менен күн менен жүктөйбүз. Комплектациясы канчалык? Күн ысыкта коньерду кийгизип коебуз. Иле турган, мисалы чоң прицептер бар. Трактордун куну деген 500 килограмм көтөрөт. Бир механизатор, бир эме жүздөгөн гектарда иштеп коет да. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бизде AgriLife KG YouTube каналында сельхозтехника боюнча дагы кептерди улантабыз. Тагыраак айтканда, тракторлор боюнча Farmlit деген трактор марка Agrotrek компаниясы реализация кылып жүрөт ушул тракторлорду. Ушул боюнча биз кеп кылабыз. Азыр биз Ысык Көл облусу, Ысык Көл району Сарыой айылы, жаңылбасам. Сарыой айылында жүрөбүз. Дагы кезектеги ушул владелец, трактордун владельци менен тааныштыралы, анан сөзүбүздү улантабыз. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып таанышып калалы. Саламатсыздарбы, урматтуу күйөрмандар, менин атым Нурбек. Ошо бактар менен иштейбиз. Уже көп жыл болду бактар менен иштегенибизге. Негизи биякта багбанчы экенсиңер, ушу Сарыой айылында. Биз азыр трассадан тоону карай жакын экенбиз. Мынакей өзүңүздөр көрүңүздөр, аркабызда тоолор турат. Биякта болсо бактар. Булар боюнча азыр кененирээк айтып берели, кичине. Азыр ушул тракторго токтололу. Бул тракторду канча жыл мурун алдыңар эле? Анан бүгүнкү күнү кандай өзүн көрсөтүп атат? Трактор алганыбызга 1 жыл болуп калды. Трактор өзү жакшы, көп жумуштарга жардам берет. Ушул маркасы Farmlit, сериясы канча болот мунуку? Мунуку 70 аттын күчү, э? 70 аттын күчү. Ушу 70 аттын күчү ушу багбандарга ылайыктуу болуп атабы, сиздерге задачаларыңарды аткарып атабы? Ооба, аткарып атат, жакшы. Күчтүү трактор. Өзүңүз канча жылдан бери багбансыз, анан механизатор катары өзүңүз канча жылдан бери иштеп келатасыз? Мындай 1 жыл болуп калды ошо тракторду алгандан бери. Мурун башка тракторлорду айдап көрдүңөрбү? Жок. Биринчи ушул алгач ушул трактор болгон экен да, Farmlit аттуу. Эми бунун өзүнүн алгандан 1 жыл болуп калды дейсиңерби? 1 жылдан бери мындай бузулуп, запчасть пока пока жок. Көрсөтө элек, э? Кыскасы жакшы экен. Жакшы пока. Буну алып атканда кандай жолдор менен алдыңар эле? Лизинг же накталай алдыңар эле? Лизинг менен алдык. Лизинг, 7 жылга 6% менен, баары эле ошондой алып тур да. Жакшы, ошондой силерге шартталган ыңгайлуу болдубу же бир татаалдыктар болуп атабы? Жок. Жакшы болду, э? Жакшы. Ыңгайлуу. Келе ушул тракторлор боюнча бир жакыныраак айтып, могу капотун ачып берип, комфорт жагын салонго отуруп айтып берели. Мына бул трактор деген бүт немеси менен неметилген. Ичинде кондёру бар, жер айдайбыз. Куну турат экен, э? Чөп чабабыз, кээде жүктөй турган нерселер болуп калат. Ошо менен күн менен жүктөйбүз. Куну аябай. Айдайсыңар, чөп чабасыңар. Чөп чабабыз. Күн менен, э? Күн менен. Үч задача экен. Дагы барбы задача? Задача пока ошол. Прицеп эмелер жокпу, тележкалар? Прицептер бар ошо. Прицеп кээде жүк ташыйсыңар, э? Жүк ташып калабыз. Тартып бергиле дейт. Ошо тартып берип калабыз. Ошонун бүт задачаларына ылайыктап мындай двигательный мощности жетип атат. Жакшы эле, жакшы. 70 аттын күчү жетип атат, э? Мунун эми бул комплектациясы канчалык ушул механизаторлорго ушул суроонун баарына берип келем да. Комплектациясы канчалык силерге ушул устраивайт, канчалык жагып атат силерге, жарашып атат? Мындай неметкенде 70% деп коет. 70%, 100% болсо 70%. Эми жакшы да. Бүгүнкү күнү эч жерден поломка болгон жок. Жок. Мындай серьезный боло элек, мындай прям мындай базовый нерселер болуп калат, э? Мындай анча-мынча бошоп калган жерлер болуп калат. Аны бекитебиз, мындай бекитип коебуз, кайра иштей беребиз. Мейли андай капотту жаап салалы. Эми биякта бүт эле ошол эле турат, мынакей аккумулятор. Мотор. Биякта бүт простой экен да негизи.
кабина. Булар эми кичине мындай навороченный кабиналар болуп эсептелет. Мурунку тракторлорго караганда эми бул кондиционер анда ошол боюнча канчалык комфортный болуп атат? Комфорту деген неме, мисалы иштеп жүргөндө мындай чаң кирбейт ичине. Неме болбойт. Мисалы биздин бир балабыз бар, ал аллергия болуп турат. Ал мындай чөпкө жолчу эмес мындайчы. Азыр могу трактор менен иштеп жүрө берет. Аллергия беспокоить этпейт. Неме этпейт. Чаң кирбейт ичине, мына удобный аябай. Күн ысыкта кондёрду күйгүзүп коесуң. Аябай сонун. Суукта кичине жылытып коесуң, Ичи кенен экен кабинанын. Кадимкидей неме дейли, полноценный неме дейли, машина сыяктуу. Буга шумоизоляция барбы же жокпу? Шумоизоляция бар. Кандай болот ошо шумоизоляциясы? Бүт жакшы неме. Ызычуу жок, тынч иштеген эле. Тынч иштейт. Кресло, рульдер боюнча. Магнитофон коюп коесуң, бүт угулат нормально. Кресло, руль боюнча. Кресло, руль бүт удобный, регулировка кылса болот өзүңө. Под себя неме этип настраивать этип алсаң болот. Камера задний видео жок буларда? Жок. Буларда жок, Пока жок. Бирок коюп койсо болот го дейм. Болот, жазап койсо болот. Кыскасы ушу комфорт жагы полностью жагып атат. Бүт сонун удобный. Переключение бүт мотордуку, коробканыкы мына удобный. Мындай билбеген киши если айдаса оңой эле айдап кетет да бул трактор. Эми бир расход боюнча кеп калалы, расход канча болуп атат? Мисалы үчүн бир аябай катуу бир күн иштедиңер деп коелу. Бир күн катуу иштеп, мындай если неме этсек, 20 куюп калабыз, 20 литр куюп. 20 литр бензин коебуз. 20 литр куябыз. Ошо жетет бир күнгө. Аябай тяжелый задачаларга аткарып берет. Бул немеси навесной оборудование трехточечный. Немеси бар экен бүт иле турган. Мисалы чоң прицептер бар. Ошолорду илебиз кээде. Ошолорду илип коебуз. Бияка деген гидравлический немелери, шаймандарын такса болот. Немелерине. Жер айдаганда жер айдаганга бүт грузоподъемность 1,5 тонна көтөрөт. Плавающий, принудительный. Плавающий немеси. Принудительный. Дөңгөлөктөр өзү родной келдиби же эми? Родной өзүнүкү. Же заказ кылган өзүнүкү. Мындай аралыктар эчтеке алмаштырылган эмес, бүт өзүнүкү. Канча болот биякта аралыгы? Багбандарга эми бул важный го мына. Аралыгы мунуку деген 1,5 окшойт, 1,5. 1,5 ба, ровно, Мосттору канчалык прочный экен? Бул Дойсфар деп жанагы немецкий заводдун немецкий качество деп коебуз го. Кытайда чогултулган. Ошо немецкий качество деген ошого канча жарашат ошо немис дегенге? Өзүнө татыктуу ошол. Мындай механический жактары, там мотор, коробка жагы неметет го дейт. Соответствует. Соответствует. Есть, да, некоторые нюансы, которые неметип аябай немечке экен. Келе ошо Нурбек мырза ошону кеп кылбайлыбы? Бир кандай каталарды кетириш мүмкүн ошол дыйкандар, механизаторлор трактор колдонуп атканда баары бир техникадан техника каталар кетет. Ушу негизги бир 2-3 ката болсо дагы айтып берип койсоңор. Мисалы бүт карап туруш керек экен, бир сыйра бекитип коюп туруш керек экен немелерин. Мисалы өзүң айдап атасыңбы, өзүң айда мындай аккуратно. Абайлап, халаттын отношения болбой, халаттын отношения алсаң, болот экен да. Болот, бузулат, техника. Бизики неметип элек, бизики тоже анча-мынча кедейлер айдап жүрдү, мындай өздөрү отуруп алып, бирок андай боло элек, серьезный поломкалар боло элек. Серьезный поломка боло элек. Агротрек компаниясынан алдыңар, туурабы? Агротрек компаниясынан алдыңар, лизингке баарын мындай баары эле оңой эле болду, алганга. Алдыңар бар эме. Анан ушул сервисный обслуживание болот го. Ар бир техникада сервис обслуживание болуш керек. Ошол Агротрек компания ошол сервисный обслуживаниясы дайыма связьта, дайыма запчасттар менен камсыз кылабы же бир татаалдыктар барбы? Biz еще пока не обращались, бирок если неме болуп калса, дайыма связьта. Связьта. Агротрек менен связьдасыңар, поломка болгон эмес деп атсаңар, значит, мына урматтуу көрүүчү, эгер сервисный обслуживание кайрылбаса, значит, трактор өзүн жакшы көрсөтөт экен. Бирок иштеп атасыңар, туурабы? Активно иштеп атасыңар. Бул жакшы көрсөткүч да, бул эмне деп атат? Эгер сервисный обслуживание кайрылбасаңар, анда трактор иштеп келди, өзүн жакшы көрсөтүп атат. Гарантиясы ошо 12 ай болгон силерге дагы, бүтүп эле калса керек. Уже бүтүп калды, гарантиянын ичинен уже заводской эмеси трактору жок. Жакшы.
Эми давайте бул эме боюнча сүйлөшөбүз. Өзүңөр мындай ишиңер боюнча биякта мына көрүп атсаңыздар багбанчылык менен алек болуп атпы Нурбек мырза. Эмнелерди, кандай культураларды өстүрүп атасыңар? Канча жылдыктар булар? Бул уже 5 жыл болуп калды. Бул неме бактарга. Башка жерлер да бар. Алар 2 жылдык, 3 жылдыктар бар бизде азыр. Биякта деген жалаң коконгляс, алма, алмурут, абрикос бүт. Аралашкан көп экен да. Түрлүү культуралар бар экен да. Түшүмдөрдү алып элекесине да 3 жыл болсо, алып атасыңар. Алып атабыз уже башталды. Уже башталды. Жер кандай өзүң биякта могу чолпон атам жери кичине неметтик биякта, кичине удобрение эттик, таштарын терип аттык кичине, бир аз неметти. Кичине эме керек экен да. Тазалап ошо неметтик да. Жакшы эле, тоже болот иштесе. Мынакей бияктан азыр бир дрон учурабыз. Момундай бир өзүнчө бир хозяйство экен. Беримди көрсөтүп койсоң, ди панорамный кылып. Тоолорду алып, карды жаап баштап да сентябрдын аягы азыр. Биз ошо Нурбек мырза Кыргызстанды кыдырып жүрөбүз. Азыр Ысык-Көл облусуна эле келдик. Мына Ысык-Көл облусунан акыркы кардарлардан саңар. Азыр Нарынга сапар тартабыз. Бааларына ой пикирлери трактор боюнча жакшы да. Трактордун куну деген 500 килограмм көтөрөт. Оңой чечилет. Биягынан неме ручкасы бар, ручкасын тартканда эле уже бонус чечилет. Кел пермон ручкасын тартып койсоң мында жакыныраак калып. Батыл экен да. Канча мүнөт убакыт элет ушу чечип такканы? Эми 5 мүнөткө даже жетпейт. Батыл экен да. Батыл эле оңой. Мону тарттың, бул чечилет. Монусун дагы могу немесин механизмин да мону деле чечип койсо болот оңой эле. Монун эки ножкасы бар. Ошону эле чечип туруп коюп, тагын чечип койсоң оңой эле. Батыл экен да. Батыл эле. Кайра өзүң эле тагып коесуң. Сокосун тагып алып туруп иштей бересиң. Эми бул силерге аябай жардам тийип атабы? Бактарга оңой кирет беке. Мындай поворотливый неме тияка бияка келгенде. Сапаты кандай экен кундун? Кум жакшы экен аябай. Сапаты металлдар сынган жок булар. Жок. Бул да 1 жыл болду иштеп аткан. Катуу жумуштарды кылдык буну менен да. Оор нерселерди жасадык. Жакшы. Биз азыр ошол техника заманбап техникаларга өтүп атпайбызбы? Мурун мисалы үчүн могу кондиционер андай деген түшүнүк жок болчу да. Ысык мындай иштечүбүз. Азыр жакшы, жылдан жылга жакшы болуп атат да. Механизаторлордун, дыйкандардын жумуштарын мындай техника аркылуу жеңилдеткенге шарттар түзүлүп атат да. Ошону бир дыйкандарга, механизаторго кайрылып кетели. Ушундай агротрек компаниялар сыяктуу биздин каналды биз ушинтип кыдырып, мына Нурбек мырзага рахмат, бизге интервью берип атат. Изилдеп, мындай дайыма изденели. Анткени чет мамлекетте, Европа мамлекеттеринде же өнүккөн мамлекеттерде бир механизатор, бир эме бир жүздөгөн гектарда иштетип коет да. Биз азыр бир гектарды мындай зордон зорго иштетип, бир 5 гектарда араң иштетебиз го. Аякта уже техника аркылуу иштеткен да. Ошондуктан техниканы изучать эте берели. Агротрек бизди дагы мындай жакшы заманбап техникалар менен кубандыра берет деп ишенебиз. Ушул тракторлор, сатып алган кардарлар кандай иштетип атат? Биз ошол максат менен Кыргызстанды бир айланып келели деп атабыз да. Биздин сапарыбыз бүгүн Ысык-Көл облусуна болот. Нарынга барабыз. Өзүбүз 3 кызматты аткарабыз, сокосу бар. 1 жыл болуп калды ошо тракторду алгандан бери. Бирок бул күчтүүрөөк трактор экен. Биз быйыл байкадык да ошону. Анан күчтүүлүк жагы сөз жок да мындай.